Эми ушинтип файл көчүрүп алгандан кийин өзүбүздүн сайтка кантип кайтабыз? Ал үчүн могу жерде өзүбүздүн фамилиябыз турат. Басып мой сайт дегенди тандап койсок, мынакей өзүбүздүн сайтка келдик. Эми окуучулар менен кайтарым байланыш алуу үчүн тест түзүп таркатышыбыз керек. Ал үчүн тест дегенге киребиз. Ушул терезе ачылат. Добавить тест дегенди тандайбыз. Ушул терезе ачылат. Название деген жерге, мисалы үчүн геометриядан тест түзөбүз. Название геометрия. Описание 10-11 класстар үчүн тесттик суроолор. Предмет геометрия тандайбыз. Эгерде ушул жерден эскертүү, эгерде кыргыз тилчилер болсо, всем учителям деген бар, эң төмөн жакта. Ошол всем учителям деген тандайсыздар. Эгерде родной язык деген тандасаңыздар, кыргыз тили албай калат. Биз география, начальник класса, дошкольник, геометрия деген тандайбыз. Класс 11 класс деп кое берейин. Класс 11 класс. Категория дегенге жазбайбыз. Андан кийинки кадамыбыз настройки теста порядок заданий. Обычный эмес, биз случайный дегенди тандап коебуз. Себеби тестибиз ар окуучуда ар кандай чыгат. Мисалы, мендеги 1-суроо наркы окуучуда 5-суроо болуп чыгышы мүмкүн. Ограничение времени дегенге галочка коюп, кааласак ошол тесттин мисалы 10 суроого 2 минутадан болгондо 20 минутта кетет. Эгерде азыраак коеюн десеңиздер төмөн жагын, көбөйтөм десеңиздер өйдө жагын кошуп басып создать тест дегенди басасыз. Биздин кийинки кадамыбыз. Бизге ушул терезе ачылат. Бул жерден новый вопрос деген чыгат. Биз вопросту мына терезеге жазабыз. 1-суроо. 1-2 дебейбиз, жөн эле жаза беребиз. Квадратка кичинеме жазылып калды. Квадратка окшош фигура эмне деп аталат? Биз эгерде бир эле жооп болсо, одиночный кылабыз. Бул жерге варианттарын жазабыз. Квадрат, трапеция, ушундай эле параллелограмм, Бизде 3 эле жооп болуп калды. Дагы бир вариант, ответтин вариантын кошуш үчүн добавить вариант дегенди кошобуз да бул жерге. 4-вариант куб. Эми жазгандан кийин биз туура жоопту белгилеп, андан кийин сохранить вопрос дегенди басабыз. Нас сурообуз сакталды. Эми өйдө жакка чыгып, бул жерден добавить вопрос. Мына жерде 1-сурообуз турат. Добавить вопрос дегенди басабыз. Андан кийин 2-суроо. ABC 3 бурчтугу A1, B1, C1 3 бурчтугуна окшош. Эгерде BC барабар 2, AC барабар
3 AB barabar 4. Al эми B1 S1 B1 S1 barabar 10. A1 S1 barabar 15. 15 bolsa A1 B1'di tapqıla deptir. B1 жағын tapqıla деген суроо берилиптир. Вариант ответов. Он 20 5 жана ошондой эле дагы бир вариант кошобуз да бул жерге 15. Бизде туура жооп 20. Андан кийин сохранить вопрос. Ушинтип катары менен суроолорду түзө беребиз. Биз канча суроо түзсөк дагы болот. Эгерде сделать публичным дегенди бассаңыздар, тест издегендердин баарына көрүнөт. Эгерде эчтекени баспай эле, закрытты бассаңыздар, мынакей биздин азыр түзгөн тестибиз ушул жерден чыгат. Мына биз азыр түзгөн тестибиз чыкты. Эми ушул тесттин ссылкасын балдарга жөнөтүү үчүн раздать тест дегенди басабыз. Ошондой эле мына берилген ссылканы ушуну балдарга ушул боюнча жөнөтүп коебуз. Аны копировать этип WhatsApp группалардан жөнөтүп койсоңуздар болот. Эми ушул берилген тесттин результатын көрүш үчүн, жыйынтыгын көрүш үчүн результаты дегенди басабыз. Мына жерде бизге ким, кайсы окуучу канчада жооп берген көрүнөт. Азыр биз буну жаңы түзгөндүктөн результат жок. Биз башка бир тесттин результатын карап көрөлү. Результаты дегенди басабыз. Мынакей. Результат дегенди бастык. Бизде мына кайсы окуучу кайсы күнү кирген, канча убакытта жооп берди, канча суроого жооп берди, канчасы туура, канча балл алды жана акыркы жыйынтык. Ушуга карап баалап коесуздар. Мисалы үчүн 0-дан 30-га чейинкилер 2, 30-дан 50-ге чейинкилер 3, 50-ден 60-га чейинкилер 50-ден 80-ге чейинкилер 4, 80-ден 100-ге чейинкилер 5 деп айтып койсоңуздар, балдар уже мен 55 упай алдым, значит мен 3 алдым деп балдар билишет. Эми ушул чыккан результатты мына распечатать дегенди басып, эгерде компьютериңиз принтерге уланган болсо, мынакей аты жөнү, баллы менен чыгат. Печатка айдап алсак болот. Ошентип результатын көрсөтсөк болот. Ошондой эле бул чыккан результат балдарга сразу көрүнөт. Эгерде биз көп болуп балдар өзүбүздүн балдарды тапкыбыз келсе, ушул жерде мисалы үчүн Жолчуев Байелди издей турган болсок, искать кылабыз. Жолчуев Байел деген кичинемен жазып коюптур. Искать. Бизге Жолчуев Байелдин өзүн таап берет. Ошентип биз ар бир окуучуну өз-өзүнчө таап алсак дагы болот. Же болбосо мына жерде классы аркылуу дагы тапсак болот. Жолчуев Байел классы 9-класс. Мынакей издеп атабыз биз. Ошентип ар бир окуучуну издеп таап алсаңыздар дагы болот.